Дагы бирөө кулады. Кыргызстанда соңку бир күндүн ичинде пневмониядан 23 киши, анализдеринен коронавирус чыккандардын ичинен 10 адам каза тапты. Кошмо Штаттарда пандемиядан улам июлдан тартып абал кескин начарлап кетсе, Европа акырындап эшигин ача баштады. Индия менен Кытайдын чек арасындагы талаштуу аймакта болгон чырдан улам Нью-Дели Бейжинде негизделген TikTok социалдык тармагын жаап салды. Дагы бирөө кулады. Саламатсызбы, бүгүн азаттыкта ушул жана башка темаларга кеңири кайрылабыз. Кыргызстанда өпкөсүнөн кагынып же пневмония илдетинен ооруканада дарыланып жаткандардын 23-ü соңку бир сутка ичинде көз жумду. Бул тууралуу 3-июлда коронавируска каршы республикалык ыкчам штаб кабарлады. Ал эми коронавирус жугузуп алганы аныкталган бейтаптардын 10-у соңку бир суткада каза болду. Ошентип жалпы бир суткадагы көрсөткүч 33 адамга жетти. Соңку 24 саат ичинде коронавирус диагнозу менен 506 адам жаңы катталды. Штабтын маалыматына караганда азыркы учурда стационарларда пневмониядан жабыркаган 1724 бейтап жатат. 337-синин абалы оор. Оор абалдагылардын 12-си реанимацияда. Кыргызстандын башкы өпкө дарыгери Талантбек Сооронбаев азыр өлкөдө сасык тумоо эмес, COVID-19 пандемиясы гана өкүм сүрүп жатканын айткан. Дүйнө жүзүндө коронавируска кабылганы аныкталгандар 11 миллион кишиге жакындады. Ал эми көз жумгандар 520 миңден ашты. Бирок 2-июлда 90дон ашуун өлкөнүн илимпоздорунун башын бириктирген жыйында Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун башкы эпидемиологу расмий статистика чыныгы абалды чагылдырбасын белгиледи. Сумия Сваминатан коронавирустун таралуусун талдаган изилдөөлөрдүн жыйынтыгына көңүл бурду. Коомчулукта инфекцияга кабылган адамдардын анык санына келгенде азыр көбүн эсе белгилүү эмес. Анткени тесттен өткөндөрдү гана билип атасыздар. Чынында ооруп калгандар же мүмкүнчүлүгү барлар гана тесттен өтүп жатышат. Калктын канчасында антителолор бардыгын текшермекке вирус чыкпаган аймактарда бул изилдөөлөрдү жүргүзгөндө инфекцияга кабылган адамдар диагнозу аныкталгандардан көп учурда 10 эседей арбын экени айкын болду. Коронавирус эң ыкчам жайылып жаткандардын сап башында дале АКШ турат. Күндүк таралуу улам антирекордту жаңылап, акыркы суткада 55 миңден ашты. Бул жарым ай мурдагы күндүк көрсөткүчтөн 2 эсе жогору дегенди билдирет. Америкалыктар 4-июль көз карандысыздык күнүн жыл сайын шаан шөкөт, саякат, конокко баруу менен белгилегендиктен адистер жакынкы күндөрү дагы көбөйүшү ыктымал деп жатышат. АКШнын башкы инфекционисти Энтони Фаучи эгер кырдаал өзгөрбөсө, күнүнө 100 миң адамга вирус чукканы аныкталаарын эскертти. Ал эми Евробиримдик аймагында кырдаал жеңилдеп барат. Салыштырып айтканда, ушул тапта 450 миллион калкы бар Евробиримдикте күнүгө коронавирус чуктуруп катталгандар АКШнын 7 миллиондон ашуун калкы бар Аризона штатындагыдан аз. Шаршембиден тартып Германия Евробиримдик кеңешине жарым жылдык төрагалыкты баштады. Эртеси күнү эле Еврокомиссия президенти Урсула фон дер Ляйен менен сүйлөшүп жатып, Германия канцлери Ангела Меркель коронавирустан жабыркаган экономиканы көтөрүүдө чечкиндүүлүктү көрсөтөөрүн туюнтту. Мен 17-июлда келишимге жетишүү үчүн Брюссельге баргам. Бирок кандай болгон күндө да жай ичи мунасага келишибиз керек. Мен башка вариантты көрбөй турам. Келишим деп Меркель Евробиримдик өлкөлөрүнө бөлүнчү жардамдын суммасын айтууда. Буга чейин Еврокомиссия 750 миллиард евролук жардам фондун түптөөнү сунуштаган. Мынча каражатты дүйнөлүк финансы институттарынан кредитке алып, 30 жыл төлөө маселеси бар. Карызды биримдиктеги 27 өлкө чогуу төлөшү керек болгондуктан, адегенде бардыгынын макулдугу керек. Ал эми биримдиктен чыгып кеткен Британиядагы эшигин ачып, экономикасына кам көрүүнү күчөттү. 10-июлдан тартып Германия, Франция, Испания жана Италиядан келгендер 2 апталык карантинге алынбасын билдирди. Булардын катарына кошулчу башка өлкөлөрдүн тизмеси жума күнү кечирээк жарыялана турган болду. Ал эми Орусияда коронавируска чалдыккандардын кайрадан көбөйгөнүн илдеттин жайылышына каршы күрөшүү боюнча федералдык ыкчам штабтын маалыматы көрсөттү. Маалыматка караганда 2-июлга карата бир суткада
Вирус 6760 кишиден табылды. Муну менен Орусияда коронавирус жугузуп алгандардын саны 660 миңден ашты. 2 күн мурда ооругандардын көрсөткүчү азайганы маалымдалган эле. Али Токтакунов, Азаттык. АКШда Сенат Бейжиңдин улуттук коопсуздук тууралуу мыйзамынан улам Кытайга каршы жаңы санкция киргизүү боюнча мыйзам долбоорун колдоп берди. Документке ылайык эңириде Кытай бийлигинде улуттук коопсуздук мыйзамдын кабыл алынышына катышы бар аткаминерлерди тейлеген банктарга чара көрүлөт. Жаңы санкциялар Кытайдын коммунисттик партиясынын мүчөлөрүнө, Гонконгдо демонстранттарга каршы ок чыгарган полицияга каршы колдонулат. Буга чейин мыйзам долбоору Өкүлдөр палатасында колдоо тапкан. Эми президент Дональд Трампка кол коюуга жөнөтүлөт. Өкүлдөр палатасынын спикери Нэнси Пелоси Бейжиңдин жаңы мыйзамы биринчи кезекте Гонконгго каршы кабыл алынганын айтып, катуу сынгалган. Бул Гонконгдун элине каршы. Ага оодаланган эркиндиктердин таш талканын чыгаруучу катаал жана аяосуз куугунтуктоочу мыйзам. Эл аралык коомчулук сындап аткан Бейжиңдин улуттук коопсуздук мыйзамы 1-июлдан тартып күчүнө кирген. Бейжиң бул документ аймактагы жикчилдикке, терроризмге, козголоңго жана чет элдик кийлигишүүгө каршы деп чечмелейт. Мындай чараны Гонконгдогу массалык акцияларды токтотуу үчүн муктаждык катары мүнөздөйт. Вашингтондон Гонконгдун ишине кийлигишүүнү токтотууну талап кылып келет. Кытай өкмөтү суверендүүлүгүн, улуттук коопсуздук кызыкчылыктарын коргоп, бир өлкө эки системасын ишке ашырууга, Гонконгдун ичине башка мамлекеттердин кийлигүүсүн чектөөгө алат. Кытайды коркутуп алууга болбойт. АКШ санкциялары менен Кытайдын Гонконгдо улуттук коопсуздукту камсыздоо боюнча мыйзам чыгаруучу процесстерине тоскоол болгон жатат. Бул эч кандай натыйжа бербейт. Британия 1997 жылы 1-июлда Гонконгду өзгөчө укуктарга ээ, демократияга жана эркиндикке кепилдик берилген. Ички саясатын өзү жөндөгөн атайын аймак катары Кытайдын карамагына берген. Бейжиң Гонконгду бир өлкө эки система формуласына ылайык башкарууга, ички саясатына кийлигишпей, кеңири автономия берүүгө убадалаган. Бейжиңдин жаңы мыйзамына Британияда каршы чыгып, 3 миллиондой гонконгчуларга баш калкулоого жай, андан кийин жарандык берүүнү сунуштаган. Биз чынында Бейжиңде улуттук коопсуздук боюнча мыйзам кабыл алынганы боюнча тынчсызданып турабыз. Ал Гонконгго байланыштуу болгондуктан бул мыйзамдын колдонулушуна биз көз салып жатабыз. Бул Британия менен Кытайдын орток келишимине канчалык каршы келерин биз тыкыр иликтешибиз зарыл. Керектүү маалда биз жооп беребиз. 1-июлда мыйзам күчүнө киргенде Гонконгдо көчөгө чыккан миңдеген демонстранттарды полиция суу түтүктөрү менен аткылап, газ чачып, 70 адам ар кандай айыптар менен камакка алынган. Айрымдарына жаңы улуттук коопсуздук мыйзамы боюнча айып тагылган. Бул мыйзам Кытай бийлигине адамдарды өмүр бою эркинен ажыратып коюуга жол берет. Азат Женебек кызы, Азаттык. Эми башка темаларга кыскача токтолсок, Мьянманын түндүгүндөгү шахтада жүргөн жер көчкү 160тан көп адамдын өмүрүн алды. Дайынсыз жоголгондорду издеп куткаруу иштери уланып жатат. 50гө чукул киши ооруканага жеткирилди. Качин штатындагы нефрит шахтасындагы кырсык 2-июлда болгон. Жергиликтүү бийликтин айтымында каза тапкандардын көбү ген чыккан жердин жанындагы кыштакта жашаган мигрант жумушчулар эле. Алар тоонун боорунан нефрит таштарын чогултуп жүрүшкөндө жер көчкү басып калган. Кырсыкка бир нече күндөн бери тынбай төккөн жаан себеп болгону кабарланды. Жергиликтүү басылмалар өлкөдөгү шахталарда коопсуздук чаралары сакталбагандыктан адам өлүмү көп катталаарын жазышты. Түркияда сот 3-июлдан тарта саудиялык журналист Джамал Хашогджинин киши колдуу болушуна байланыштуу ишти карай баштайт. Анкара бул факт боюнча 20 адамга айып таккан, жана алардын арасында Сауд Арабиясынын мураскор ханзадасы Мухаммед ибн Салмандын мурдагы кеңешчиси дагы бар экени айтылган. Вашингтон Пост басылмасы менен кызматташып келген Хашогджи 2018 жылы күзүндө Сауд Арабиянын Стамбулдагы консулдугунда өлтүрүлгөн. Ошол убактарда ал Эр-Рияттын саясатын кескин сындап жүргөн. Сауд Арабиясы Хашогджи консулдукта өлтүрүлгөнүн бир нече жумадан кийин гана мойнуна алган. Анын сөөгү ушул күнгө чейин табыла элек. Түркия журналистти жок кылууга Эр-Рияттагы бийликтин жогорку эшелону буйрук берген деп айыптаган. Падышалык бул дооматты четке кагып келатат. Былтыр Эр-Рияттагы прокуратура Хашогджинин өлтүрүлүшү боюнча 5 киши өлүм жазасына кесилгенин билдирген. Эл аралык коомчулук Саудиядан журналисттин өлүмүн ачык, калыс иликтөөнү талап кылып келет.
Кошмо Штаттарда маркум миллиардер Джеффри Эпштейндин жардамчысы жана курбусу кармалды. Эпштейн былтыр жайында түрмөдө отурганда өз жанын кыйган. Ага чейин миллиардер жашы жетелектерди сексуалдык эксплуатацияга тартканы үчүн айыпталып, абакка кесилген. Американын федералдык иликтөө бюросу маркумдун жакын шериги Гислейн Маквелл айымды Нью-Гэмпшир штатында 2-июлда камакка алганы маалым болду. Америкалык маалымат каражаттары жазгандай, ал Эпштейндин мыйзамсыз ыплас иштерине көмөктөшүп келген деп шектелип жатат. Тергөөнүн версиясына ылайык 2019-жылы кармалган Эпштейн өспүрүм кыздарды сексуалдык катнашка тартып, аларды таасирдүү адамдарга салып берчү. Миллиардер өзүнө тагылган айыптарды четке каккан. Эпштейн америкалык белгилүү саясатчылар Британиянын падышалык үй бүлө мүчөлөрү менен жакын достошкону менен дагы таанымал болчу. Казакстандын баш калаасында мурдагы президент Нурсултан Назарбаевдин эстелиги ачылды. Бул тууралуу президенттин расмий сайтында кабарланды. Мамлекет башчы Касым-Жомарт Токаев эстеликтин ачылыш адемине онлайн режимде катышты. Ал эстеликтин Улуттук аскердик университетке коюлушун терең символикалуу акт катары мүнөздөдү. Анткени Назарбаев бийликте турганда өлкөнүн куралдуу күчтөрүнө коргоо тармагына өзгөчө көңүл бурганын белгиледи. Казакстандын башында 30 жылдай турган экс-президент кийинки аптада 80 жашка толот. Жакында эле ал коронавирус менен ооруп айыкканы кабарланды. Ал учурда коопсуздук кеңешин жетектейт жана Нур Отан партиясына төрагалык кылат. Назарбаевдин каршылаштары ал ушул күнгө чейин Токаевдин ар бир кадамына кийлигишээрин айтып келишет. Индия менен Кытайдын чек арасындагы талаштуу аймакта болгон чырдан улам Нью-Дели Кытайдын 60 тиркемесин өлкө аймагында жаап салды. Анын ичинде өлкөдө абдан популярдуу болгон TikTok социалдык тармагы дагы жабылды. Бийлик өз чечимин улуттук коопсуздукту коргоо максаты менен түшүндүрдү. Мумбайда жашаган Гита Шридхар ашканасына телефону жок кирбей калган. 54 жаштагы үй кожойкеси TikTok социалдык тармагына күнүгө тамак даярдоонун сырлары камтылган ондогон кыска видеолорду жүктөп турчу. Анын 1 миллиондой катталуучусу бар эле. Ошол жактан эле Гита айына орто эсеп менен $660 таап алчу. Негизинен ага продукцияларын жарнамалап берүүнү каалаган ар кандай компаниялар төлөп берер эле. Мен болгон жумушумду токтотуп коюп TikTokко артыкчылык берчүмүн. Анткени TikTok мага дем берет. Бул бир эле катталуучулар үчүн эмес. Мен ырдап, бийлеп, ар кандай видеолорду коюп өзүмдү жакшы сезчүмүн. Элге бир пайдалуу нерсе көрсөтө алам деп ишенип калгам. Алар бактылуу, балдарым бактылуу болсо, мен бактылуумун. TikTok Кытайдын ByteDance компаниясына караштуу социалдык түйүн. Ага интернет колдонуучулар 15 секундтук ыргүү жана анимация менен коштолгон кыска видеолорду жүктөшөт. TikTok Кыргызстанда дагы негизинен өспүрүмдөр арасында популярдуу болуп жаткан тиркемелердин бири. Сиз бүгүн Азаттыкта жаңылыктар түрмөгүн ортоктош болдуңуз. Аны Элиза Кененбаева жана Улан Асаналиев даярдадык. Саламатта болуңуз.